Тарых музейі ачылған күндөн бери 22.500 көрүүчү келди. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында экспонаттардын саны 1600-дөн 4500-ге чейин көбөйүп, жаңы 300 көргөзмө витринасы коюлду. Музей ремонттон кийин ачылгандан бери көрүүчүлөрдөн 2 миллион сомдон ашык акча түштү. Бишкекте 5 жыл бою жабык турган музей былтыр ноябрда ачылган жана алгачкы 10 күндө кирүү акысыз болгон. Маданий жай жаңы ачылган күндөрү көрүүчүлөрдүн узун кезеги пайда болгон. Жаңыланган музейге байыркы таш тоорунан баштап Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Немис адистери аларды заманбап технологияда жасалгалап, экспонаттар мультимедиалык жабдууларга туташкан. 2016-жылы оңдоо үчүн жабылган музей коррупциялык талаштуу жагдайларга жана сот иштерине байланыштуу узакка ачылбай турган. Туризмди өнүктүрүүнүн алкагында Кыргызстанга саякат тармагындагы белгилүү 50 блогер чакырылат. Бул тууралуу маалымат жыйында Маданият министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанга келген блогерлер өлкөнүн потенциалын өздөрүнүн мекендештерине ачып бере алат. Жаманкулов Каракол шаары КМШ өлкөлөрүнүн маданият борбору болгондугуна байланыштуу быйыл көлдө бир катар эл аралык иш-чаралар өтөрүн белгиледи. Маданият жана туризм министринин орун басары Самат Шатманов 2021-жылы өлкөгө 3.563.524 турист келгенин айтат. 2022-жылдын январь айында мамлекеттик салык кызматы мамлекеттик бюджетке 10 миллиард 326 миллион 200 миң сом салык жыйнады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык бекитилген план 106,4% аткарылды. 620 миллион сомго ашык чогултулду. 2021-жылдын январь айына салыштырмалуу салыктар 3 миллиард 770 миллион сомго көп жыйналгандыгы айтылды. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, экс-депутат Игорь Чудинов башкы прокуратурага кыргыз-тажик чегарасы тууралуу протоколдон улам 31-январда сурак берип чыкты. Бул маалыматты башкы көзөмөлдөөчү органдын басма сөз кызматы бышыктады. Буга чейин ушул иштин алкагында жогорку кеңештин азыркы депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров бир канча жолу сурак берген. Ал 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз-тажик чегарасы тууралуу протоколго байланыштуу 14-январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Игорь Чудинов ошол маалда өкмөт башчы болуп турган. Мадумаров 2009-жылы Ош-Баткен-Испана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон.